синем углу рейджа спортсмен представляет Кыргызстан. Встречайте, Турсунбек Асылгазиев! Тука, анда бойдогудай эле. Тас эле эки бутка эле кирип эле. Кам, о. Жакшы. Нарын областында Кочкор районуна караштуу Чолпон айыл өкмөтүндө өскөм ошо жакта. Мен спортко кызыгым ошо байкем менен байланыштырам. Байкем бар менден улуу 74-жылкка. Ошол байкем күрөшкө кызыкчу өзү айылда бир комнатаны жазып алып, ошо грушаларды илип жана Брюс Лидің сүрөттөрүн илип алып, ошого мунун артынан кызыктым да спортко. Эң алгачкы мелдешим ошо биздин айылга биринчи жолу күрөш ирими ачылды. Ошо тренери машыктыруучу болуп Байдойлотов Бакыт деген агайыбыз ачты, бирок ал өзү самбист дзюдоист болчу, бирок эркин күрөштү ачты. Анан ошого катышып, ал кезде аябай фанат болчубуз. Аябай ичкен тамагыбызды таштап спортко аябай кызыкчубуз. Ошол айылдагы жанагы килемчелерди чогултуп, балдар болуп баарыбыз уюшуп, ошонун баарын тигип, залыбыз жок болчу да, мектепте залыбыз жок болчу. Ошо айылдагы жана мектептеги килемчелерди бирине тигип, анан жерге төшөп, өзүбүздүн жанагы эмебиз бар болчу, дом культуры, концерт койчу. Ошол жака төшөп алып, анан анын үстүнө жанагындай таарларды жайып коюп, анан ошону килем кылып, ошол жака машыкчыбыз. Анан ошол биринчи жолу Чолпон айыл өкмөтүнүн айылга 6 айыл келет. Ошол айылдын ичинде айыл өкмөтүнүн чемпионатын өткөрдүк өзүбүз уюштуруп. Биринчи орунга 200 сом, ал кезде 200 сом акча болчу. Ошого чыгып биринчи жолу ошондо өзүмдүн салмагыма бир туткам, ошол узураак. Вот так, отлично. Вот так. Вот так. Вот так. Келечек спорт клубунда көптөгөн старый гвардия деп коет, ошондой чалаң опытный байкелерибиз бар. Ошо Алмаз Акыннын ичинде Жайыл деген байкебиз бар. Азамат Исеналиев, Марс агай, ушундай көп тажрыйбалуу байкелерибиз бар. Ошолор менен иштеп, ошолор менен эмне кылабыз, машыгып. Разой. Жакшы. Айта. Таштап коюшту. Мындайча айтканда, ушу башынан ушу урушуп келаткандан эле бирок ушу панкратионго чыгып келаткандан эле. Биз ошо 96-жылдан баштап ушу панкратион жаңы бизде эрежесинер уруш, ММА уруш боло баштагандан бери эле урушуп келип атабыз. Анда ошо Турсунбек жаш болчу, анан ошо Турсунбек ошо калп айтпайын 2003-2004-дө көрдүм го деп Турсунбекти, ошондо бир тааныштык го. Ошондо Турсунбекти көрдүм, урушуп жүргөн. Турсунбек ошондон бери эмгектенип келатат. Буюрса жакшы жетишкендиктерге жетип келатат. Өзү болсо эмгекчил, залга келдиби, как положено пахать этеп, иштейт. Болгон слабый жерлерин отработка кылабыз ошол эле. Мындайча айтканда чоң эле машыгып келатабыз. Турсунбек эр жүрөк деп айтсам болот да.
Мына бияктан приглашение келди, тияктан приглашение келди. Бул организация дегенде Турсунбекте ойлонуу болбойт да. Мен ойлонойн, анан чыгып көрөйүн деп. Даярбы? Даярмын деп айтат. Даяр эмес болсо да мага убакыт бергиле, мен даярдана калайын. Даярданайын. Канча убактым бар деп сурайт да. Канча убактым бар, мен даярданайын деп. Батырбашы Дамир деген агабыз бар. Жана Батырбашы деген турнирин өткөрүп жүрөт. Этно турнир. Ошол агабызга түштүм, окуучу болуп. Ошол агам кол эмесинде, кол алында машыгып калдым. Динамо спорт клубунда машыкчыбыз. Анан ошол жакта жүрүп, биринчи жолу ошол жылдары кулатуу болду. Кулатуу жана ал кезде жөн эле жанагы күрөшкөн килемчеде өтчү, ошо килемчеде өтүп, ошо Кыргыз Республикасын утуп, спорт жебин толтурдум. Ошо кулатым. Ошо менен анан элчи болчу болуп кетти. Беттештерим эми бизди урушкан убакта азыркыдай Шердок, анан Instagram, ушул сыяктуу спорт соц тармактар бизде ал убакта жок болчу. Ошого байланыштуу менин көп мелдештерим ошо эмеге түшпөй калды, YouTubeга дагы. Менин оюмча, эсебим боюнча бир 50дөй эле 50дөн ашык бир боюм бар да профессионал арасында. 50-60 боюм бар ошо. Birinci raundda Турсунбек Асылгазиевдин соккулары кыйла салмактуу чыкканы менен Белек Абдыжаппаров дагы канчалык чыдамдуу экендигин жакындан бышыктай алды. Бул жерде мен сиздер көрүп тургандай Турсунбек Асылгазиев кыйла ыңгайлуу өмүттө кол салууда. Parter'deki vakit sonuna çıkıp kaldı. Tursunbek Asılgaziev Taymaç'ın jеңүүчүсү болуп kaldı. Эми адам баласы өзүнүн спортто ордун табыш керек да. Эркин күрөш менен машыгып даярданып жүрүп, ошо 2006 жылдар го. 2006 жылдар. Кожоңкул атындагы эл аралык турнирде күрөштү. Ошол жерден бир уттурду. Анан 3-чү место үчүн күрөшкөнгө возможность алды да, шарт. Ошол кезде Матчинов деген Токмоктон агайдын баласы да бар эле. Ошол кезде күчтүү спортчулардын бири да. Ошол менен туш келди да. Ошол экөө 3-чү орун үчүн күрөшүп, 1 баллга утулуп калды ошол жерденчи. Ошондон кийин Турсунбек эртеси күнү кайра эле бизде кармаш боевой самбо боюнча турнир өтүп атыптыр. Ошол жерге жазылып, ошол эле 74 кг салмакка. Ошол жерден ошол күнү биринчи болуп утту да. Биринчи орун болуп, биринчи орундукту утуп, ошондон кийин бул кармаш уруш мушташчагында өтүп кетти да. Азыр чыгып айтканда ММА федерациясында да. Ар бир адамга
мындай бирдей мамиле кылган, мындай деңгээли бийик адамдардын катарына кошом да. Өзү жаш болсо дагы мындай карапайымдыкты, жөнөкөйлүктү сапаттарды өзүнө сиңирип алган да. Бул эми российский школадан да машыгып келген бала да. Бой көтөрбөйт. Мен буякта тигиндей бир атактуу мушкерлер менен машыккан дегендей мындай таризде өзүн алып жүрбөйт да эч качанчы. Карапайым элдин арасында эл менен чогуу билинбей жүрө берет да. Мен ушундай сапатын баалайм да. Москва шаарынын ачык чемпионаты болду панкратион боюнча. Ошол жактан 77 салмакта экөөбүз чыкканбыз. Вартанян, Эдуард Вартанян, мен азыр жана эсебине урушуп жүрөт ошол жигит. Экөөбүз финалга чыктык. Анан агайым эми экөөңөр үрүң урушпайсыңар деп жана жеребий деп коет, ошону кыргытып анан Эдуардга түшүп калган да, орел и решка деп. Анан ошол турнирде агайым көрдү окшойт мени. Анан ошол кийинде эле сразу мага 5 жылдыкка контрактка сунуш кылышты. Мен макул болуп кол коюп ошо менен ошол клубтун атынан чыгып калдым. Анан шартка байланыштуу 1-2 жылдай ошол жакта тренировка кылып, жатып, машыгып ошол жакта жүрдүм. Анан бияктагы агаларым бир демөөрчүлөр менен таанышып, Камил Гаджиев дегенди билесиңер да, Fight Night'тын директору. Ошого чыгышыптыр, мени айтып, ушул жигитке жардам бере аласыңар десе, ал жардам берем дептир. Мени тааныйт да, жамал урушуп жүргөн. Анан кандай жигит десем, потенциалы бар дептир. Анан ошого жолук дешти. Анан ага барып өзүм лично жолуктум. Ал кишиге жолуксам айтты, ушундай ал как раз ошол моментте Fight Night Академия Fight Night ачып аткан өзүнүн жаңы залын. Азыр Eagles MMA болуп калбадыбы? Ошол залга кел деди. Мен сени колуман келген жардам берем. 10 жылына 10 өткөрөсүң, айлыгыңды коюп берем деди. Мен аябай сүйүндүм. Анан залдага келип, залдагы балдар баары, азыркы урушуп жүргөн балдардын баары Хандошка, Махно, Мясников, Аслан Эслемесов, Эдуард Вартанян баары мага макул эме колдоо көрсөтүп, эметишти, туура Турсунбек, сен туура жакка барып атасың, биз эмебиз деп. Мен бага коштоштум да. Ошо барып, анан аякта машыгып жүрдүм, бир аз машыгып жүрүп, анан жаңы жыл болуп калды. Жаңы жыл болуп, анан үй бүлөмдү көрүп келейин деп Камилден сурандым, барып келейин. Анан ошол кезде как раз жанагы депортация дегенге туш болуп калып, жана кара тизмеге кирип, ошол ойдон бара албай, ошол ойдон калып кетти да ошол нерсе. Ошол менен Камилге айта албай калдым, мен кара тизмеге түшүп калдым деп кантип айтам. Анан ошол менен бияка Кыргызстанга алып калдым. Эми ушул Турсунбек Асылгазиев ушул Кыргызстандын бирден бир жакшы төбөсү көрүнгөн мушкер десек болот. Ошо жакшы чыкты. Эми баа көптөгөн дагы мушкерлерибиз бар Кыргызстаныбызда. Анан бирден бир ошо Кыргызстандын жакшы мушкери болуп чыкты. Бул Турсунбектин жакшы жери бул Орусияда дагы контракт менен жүрдү. Номер 1 деген спорт клубда жүрдү контракт менен. Ошол кезде көптөгөн турнирлерге катышты. Ошо Fight Night, M1 жакшы утуштар да болуп атты. Эми ал чоң организация болгондон кийин баа утулуштар да бар дегендей. Эң негизгиси Турсунбек өзүн жакшы билет да, жакшы спортсмендердин бири. Эмнеге дегенде бул салмак кубалаганды да жакшы билет. Тренировка кылганды да жакшы билет. Кандай кылыш керек, өзүн кыйнабай, баягы ошондой эле
бардык бул ОФП деп коебузбу, физический жактын дагы алып кетет. И тактика жагында жакшы алып жүргөн спортчуларыбыздын бири да Турсунбек. Мен ошон үчүн аябай сыйлайм. Бул баягы азыркы заманбап спортчулардын бирине кирет десем болот да. Бул фармацевтиканы да жакшы билет. Жана эң негизги спортчуга вес кубалаганда. Ошо вес кубалаганда жакшы билет, өзүн кыйнабай. Көпчүлүк өзүңүздөр билесиздер, тетиги чоң организацияларда деле кичине чоң спортсмендерибиз мисалы үчүн ошо салмак кубалагандан көбүнчө больницага түшүп калышат. Баягы кичине туура эмес кубалап алышып. Бул Турсунбекте андай жок, бүт баарын жакшы билет. Ушундай тажрыйба алуу десек болот да. Fight Nights'ка эң биринчи Fight Nights'ка ошо Венер Галиев деген өтө тажрыйбалуу мушкер бар. Ошо менен 15 күн калганда мага, мен ошондо Келечек спорт клубунда жаңы өтүп кылып жүргөм. Анан 15 күн калганда сунуш кылышты, мен ал кезде азыркыдай YouTube деле жок болчу да, мен караган деле жокмун анычы. Макул ушам деп койдум. Анан салмагым дагы бир аз туура келбей калды, анан кубушка туура келип калды. Анан ошо Москвага бардык, ошо Fight Nights'ка биринчи жолу. Ошондо Fight Nights'ка баргам, башкыр менен барып, ал жерден салмагым түшпөгөнүгө байланыштуу мочегонка деген таблеткалар, ошону иче коюп биринчи раундда эле чарчап утуп калгам да. Fight Nights'ка ошондо биринчи жолу чыккам. Анан ошондо ошо Венердин окуучусу Денис Симаденов деген менен мага бой коюп берди. Бирок аны эмне азыр актангандай болбойм, просто тренери жок. Өзүм эле машыктыруучу болуп, ошонун себебинен утулуп калдым да. Мен билем да, эми башка киши билбейт, бирок мен өзүм билем да, эмне себептен утулгандарымды. Кемчиликтеримди, эмнеге жетишпей калганын. Өзүмдүн уруш көксөмдү базайын деп эле ошол бир или элге жагынайын, или элге доказать этейин деп бир нерсени кылайын деген оюм жок. Өзүмдүн көксөмдү базайын деп эле ошо күзгө бир чоң элдешти пландап атабыз. Кудай буюрса, ошо жанагы Батырбашы этно турниринин президенти Батырбашы Дамир акабыз экөөбүз ошо күзгүгө Кудай буюрса чоң турнир пландап атабыз. Беттеш өткөрөбүз ал жакта. Беттеш өткөрөлү деп, Өзүңүз дагы. Албетте ошол жакта өткөрөлү деп атабыз. Кудай буюрса. Эшикти сыкып болчу да ошо. Балаңыз чоңоюп калса деле сарсана болор экен, носки кийбейсиңби деп. Эмне кокуй, сарсана болбогон. Чоң киши болсо деле ошентем да. Кел кой. Ансы деле тилиге берем, килейген баласын эркелетип туруп кел кой. Турсунбек уулум эми эң кичүү балам да, көкүрөк күчүгүм. 7 туугандын эң кичүүсү. Урушкан далай күндөр болду, тилдеген күндөрүм болду, ыйлап буркан шаркан түшүп, эмне деген шумдук деп. А дегенде алдап жүрдү да мени. Мындайды көрбөйм, айылда жүрдүм. Атасы да бар анда. Анан кул атуу деген оюн дейт. Ой, кул атуусу эмне эле? Кул атуу ошондой күрөш. Көрсө мени алдап, телевизорду көрсө түшпөйт. Дисктерин чыгарып барып, менден башкасы көрүп, мени бир жака кетирип ийишип.
Тигини сүйүнүп жыргап колдоп калышты, анан жалгыз мен болуп калдым. Дагы деле жүрөгүм ооруйт деген. Бир жакка кетти дегенде уйку жок менде. Түндүн бир окуна чейин уктабай ошого дубаларды окуп батам берем да. Кыргыздын атагын чыгарып, Кыргыздын желегин канча мамлекетке желбиретип, канча ийгиликтери болуп атат. Рахмат айманысына, Кудай келечегин берсин, өмүр берсин. Дагы көп ийгиликтерге жете берсин. Айла жок, мен дагы баш ийип калдым да эмне кылам. Ошо. Одерживает победу и становится обладателем чемпионского пояса международной турнира по борьбе. Боец из Кыргызстана Турсунбек Ашыргазиев. Громкие аплодисментов и поддержки зала. Буюрса күзгү мал буюрса Турсунбек менен сүйлөшүлө жүрүп атат. Жакшы бир топовый боец тапсак күзүндө ошо буюрса главный бойдо Турсунбектин мушташын көрөбүз. Чеп пока. Бем. Шундай тур. Газва. Газва. Кайда турба ордун ары бет кайра. Кол чүрбө. И левый. Ордуңа турба кайра кетип кал. Сюда кетип атам. Кулат туудан спорт чеберимин. Жүжүцудан мына жакында эле өткөн жылы октябрь айында Чехиянын Острава деген шаарына дүйнө чемпионатына барып, ошол жактан күмүш байга алып келдим. Андан эл аралык класста спорт чеберин толтурдум. Күжүрмө самбо боюнча эл аралык класста спорт чеберимин. Рукопашный аябай эле окот жана кармаш уруш ошолдон эл аралык класстагы спорт чеберимин.